25 жаштагы ислам диндин юридикалык билими болгону менен буга чейин мамлекеттик кызматта иштеп көргөн эмес. Ал патрулдук милицияга сынак жарыяганганын угуп, өзүн сынап көрүүнү чечкен. Сынакка бүгүн кече уккам, бүгүн келдим бул жака. Перечень алып, азыр документ чогултуп аткан учурум, келип түшүндүрүп беришип. Сынак жакшы эле болот, даярдыктар. Азыр сыртта да көрүп турабыз, балдар өтө көп тапшырам деген. Биздин максатыбыз ушу мамлекетибизге кичине болсо салымыбызды кошуп, өзүбүздүн кандай десек, салымыбызды кошсок. Патрулдук милицияга кабыл алуу 5 баскыч менен ишке ашканы турат. Кадрлар конкурстук негизде тандалып алынып, андан өткөндөр жарандардын укуктары, ок атуу, жол эрежелери боюнча 3 айлык окуудан өтөт. Мындан сырткары коррупцияга каршы чаралар жагынан катуу талаптар коюлат. Биринчилерден болуп, бүт документтерди тапшырып бүткөндөн кийин тест тапшырышат. Тест тапшыргандан кийин барып ВВКнын военно-врачебный комиссия деп коет, андан өтүп келишет. Андан өткөндөн соң физкультура деп коебуз. Физкультурадан дене тарбия сабагынан тапшырышат. Андан соң 4-нчы этабы аңгемелешүү болот, собеседование деп коет. Андан соң ал жерде өткөндөн кийин, эгер бүт ушул этаптарды өткөндөн кийин, ошол өткөн талапкер кайсы кызматка тапшырган болсо, ошол талапкер 3 айлык окууга жөнөтүлөт. 3 айлык мөөнөткө өткөндөн ийгиликтүү аяктагандан соң ошол окууну, андан кийин ошол өзүнүн ээлеген кызматына арызы боюнча тапшырган боюнча назначение болот. Патрулдук милициянын кызматына 219 штаттык бирдик бар. Сынакта атайын параметрлер каралган. Билимине жана жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша алдын ала түзүлгөн штаттык бирдиктерге бөлүнүшөт. Алар өздөрүнө бекитилген жерлерде жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук коопсуздукту көзөмөлдөшөт. Атайын бир кызмат ордуна туура келген квалификациялык талаптарга жооп берген жогорку билимдүү. Ал эми кенже жетектөөчү курамга 19 жаштан 30 жашка чейин минималдык түрдө орто билими бар жарандарды кабыл алып атабыз. Азыркы учурда жалпы катталган талапкерлердин саны 250ге жетти. Анын 11 кыз келиндер. Белгилей кетсек, сынакка Кыргызстандын жарандары, аялдар менен эркектер катыша алат. Аларга төмөнкү талаптар коюлган. Катардагы кызматкерлердин курагы 19 жаштан 30 жаш, ал эми офицерликке 21ден 35 жашка чейин болушу шарт. Мурда соттолбогон болушу керек. Айдоочулук күбөлүгү болушу зарыл. Эркектердин аскердик билети керек. Офицерлик кызматтагылар жогорку билимдүү болушу шарт. Ал эми катардагы кызматкерлер орто билими менен алына берет. Эркектердин бою 170 сантиметрден жана кыз келиндердики 165 сантиметрден кем болбошу зарыл. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.